Колостуктарга жазылган кат. 1-бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машаяктын элчиси болгон Павыл жана боордошубуз Тиметей Колостогу ыйыктарга Машаяк менен тыгыз алакада жүргөн ишенимдүү боордошторго салам айтат. Силерге Кудай атабыз ырайым кылып, тынччылыгын берсин. Биз силер үчүн сыйынган сайын Кудайга, эге биз Ыйса Машаяктын атасына дайыма ыраазычылык айтабыз. Себеби Ыйса Машаякка ишенип, ыйыктардын баарын сүйгөнүңөр жөнүндө уктук. Ал эми ушул ишенимиңер менен сүйүүңөр асманда өзүңөргө даярдалгандан үмүт кылган үчүн жаралды. Бул тууралуу силер алгач Кудайдын нукура кабары, жакшы кабар келгенде уккансыңар. Ушул кабар бүт дүйнө жүзүнө жеткендей силерге да жетти. Ал бардык жерде Кудайдын ырайымы жөнүндө угуп, чыныгы түшүнүккө келген күндөн бери силерде да жемишин берип, өсүп келатат. Мындай таалимди силер бизге окшогон сүйүктүү кул Эпафрастан уктуңар. Ал Машаяктын силер үчүн эмгектенип жүргөн ишенимдүү кызматчысы. Ыйык рухтун силерге сүйө турган касиет бергенин бизге ошол айтып берди. Андыктан муну уккан күндөн бери биз силер үчүн үзбөй сыйынып келебиз. Кудайдын каалоосун толук билип, өтө акылдуу жана рухий көрөгөч болууңарды дайыма тилеп келатабыз. Ошондой эле эге бизге жаккандай, аны ар убак ыраазы кылгыдай жашап, адал иштин баарында эмгегиңердин үзүрү кайтып, Кудайды улам тереңирээк биле берсин деп да тилеп келебиз. Ар дайым көтөрүмдүү жана чыдамдуу болуу үчүн анын улуу кудуретинен түгөнгүс кубат алып, кубанып, атабызга шүгүрчүлүк келтирсин деп сыйынабыз. Анткени ал бизди ыйыктары мураска ала турган жарыктан үлүш алууга татыктуу кылды. Ал бизди караңгылыктын бийлигинен бошотуп, өзүнүн сүйүктүү уулунун падышалыгына киргизди. Ал аркылуу биз азаттыкка жана кечиримге ээбиз. Ал көрүнбөс Кудайдын туңгуч уулу жана бейнеси. Ал жаратылыш аталгандын баарынан жогору турат. Анткени ал аркылуу баары, асмандагы да, жердеги да, көзгө көрүнгөнү да, көрүнбөгөнү да, тактыдагылар, өкүмдарлар, жетекчилер жана бийликтегилер да жаратылган. Бардыгы ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Ал баарынан жогору, бардыгы ал аркылуу кармалып турат. Ал дененин башы, башкача айтканда жыйындын башчысы. Ал башталыш, бардыгында эң жогорку болуу үчүн өлгөндөрдөн кайра тирилген туңгуч уул. Себеби Кудай бүт табияты менен Машаякта жашаган. Кудай Машаяк аркылуу асман, жердегинин баарын өзү менен элдештирди. Анын айкаш-жыгачта аккан каны аркылуу баары менен тынчтык келишимин түздү. Ошентип бир кезде ниети бузуктуктан, ыплас иштердин айынан Кудайдан алыстап, ага душман болгон силерди эми Машаяктын жердик денеси өлүм аркылуу өзү менен жараштырды. Силерди өз алдына ыйык, кемтиксиз жана айыпсыз кылып алып келүү үчүн муну жасады. Эгер мындан арыда ишенимдин бузулгус да, урагыс да пайдубалында туруп,
жакшы кабар жандырган үмүттөн тайбасаңар гана ушундай кылмакчы. Силер ал жакшы кабарды уктуңар. Ал асман алдындагы жаралгандын баарына айтылган. Жана мен Павыл анын кызматчысы болдум. Азыр силер үчүн кыйынчылык тартып жатканыма кубанып, Машаяктын өз денеси жийин үчүн тарткан азабынын жетпей калган өлчөмүн денем менен толуктап жатам. Мен Кудайдын тапшырганын аткаруу үчүн жийин кызматчысы болдум. Ал мага Кудай сөзүн кылым карытып, бүт муундардан жашырылып келген сырды силерге кабарлоону буйурду. Азыр ал сыр анын ыйыктарына айтылып олтурат. Кудай ыйыктарына бул улуу сырдын атак даңкы еврей эместер үчүн кандай чоң экенин көрсөткүсү келди. Ал сыр өзү мындай: Машаяк силердин ичиңерде жашайт. Андыктан асмандагы атак даңкка чулганган Кудайды көрөбүз деген үмүтүңөр бар. Ар бир жанды Машаяк менен тыгыз байланышта, рухий жактан зирек кылып, Кудай алдына алып келүү үчүн аларга Машаяк жөнүндө айтабыз. Ар бир адамга болгон акылмандык менен насаатты айтып, таалимди беребиз. Менин өзүмө зор кубат берген Машаяктын күчү менен мына ушул максат үчүн катуу эмгек кылып да, күрөшүп да келемин.